Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкабыздары. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Мачисаков мектебинин мүчөсү Анара Мурзабекованын «Таянарым сен элең» аңгемеси. Караңгылык чөккөн тар камеранын эки карыш терезесинен түшкөн айдын нуру үбөлөнүп, дубал боорун билинер-билинбес агыштайт. Ууру деп тиштерин кычыратып жинденди Кыяз. Жаштыгымды шамдай өчүрүп, тартып алганың аз келгенсип, айдын нурундагы ыраа көрбөйсүң. Кудай алсын сени, ууру. Кыяз ызасына тумчулуп тыбырчылап. Муун жүүнү бошоп, бактсыздыгын ушул 4 чарчы түрмө дубалынан чыгарып, колдору канталаганча муштап алат. Анын күндө өзөгүнө өрт коюп, арман көксөөсүн жабык сырын уккан ушул муздак дубал. Ал балдарды тарбиялоо колониясына түшкөнүнө 2,5 жылдын жүзү болду. Түрмө босогосун аттаганда ал 17 жашта эле. Кусалык, сагынуу, өкүнүү сезимдери Кыязды албарстыдай басып, муунтуп жаткан учурларда аны алаксыткан жалгыз нерсе артта калган жашоосун ой элегинен өткөрүү. Бул сапар оюна каргашалуу кошунасы илинде. Болот Кыяздан бир топ улуу, тагыраагы ал 25-те болчу. Ар жуманын базар күнү Кыязга келип, азгырып балык уулоого алып кетчү. Балык кайырмакка илингиче өзүнүн башынан өткөн окуяларын көбүртүп жабыртып айтып берер эле. Эгер балык кармап алган болсо, аны илмектен чыгарып, туйлап тумчукканын рахаттануу менен кумарыганып карап турчу. Кыяз ошондогу жанталашкан балыктын кейпин кийип, бир күнү кайырмакка өзү илинип калаары оюна да келбесе керек. Кыяз ою менен алышып жатып, көз илинип кетти. Сааттын жебеси алтыны какканда, адаттагыдай подъем деген ачуу үндөн уйкусу умаштай ачылган камерадагы 7 бала дароо шаша-буша кийинишип, жууркан төшөгүн тегиз жээп, чөнтөк башын текшертишкен соң сыртка чыгып, бир катарга тизилип турушат. Чачтары тегиз алынган, каштары бирдей түйүлгөн, кийимдери окшош тигилген, буттары бирдей тизилген, кудум ширеңкенин талдарындай окшош өспүрүмдөр. Балдардын бактысы байланган абакта бир гана от күйөт. Бул алардын кайгыга баткан көздөрү. Таңкы көнүгүүлөрдү бүткөндөн кийин баары бирдей ашкананы көздөй жөнөшөт. Кыяз капастагы алгачкы күндөрү аябай кыйналган. Жаңы бышкан тамак коюлган ысык калай идиштерге көнө албай жүрдү. Күндө жеген тамак ашы кымындай да өзгөрбөйт. Бүгүн таруу ботко, эртең дагы таруу ботко. Апасынын тамагына зар болот. Эмнегедир Кыяз тамактанаардын алдында көзүн жууп, бир туугандарын, ата-энесин элестетип алат. Кыяздын апасы узун бойлуу, сөөктүү, созулган айым. Атасы курсактуу, өзүнө тең шамдагай адам. Кыяз мүнөзү жагынан апасына окшош, бирок атасынын баласы. Соттун акыркы чечими угузулганда атасы Кыязга кыйкырган жок. Жанына келген да жок. Бир үзүм сөз сүйлөгөндү да ашыкча деди окшойт. Жон гана үмүт үзүлгөн, үлбүрөгөн көздөрү менен Кыязды чекире караган. Ошол бойдон абакта жатканына 2,5 жыл өтсө дагы баласын көргөнү бир басып келген жок. Баягы эле эзилген энеси, анан санаага белчесинен баткан сүйүктүүсү Карлыгачы келип турат. Карлыгач Кыяз менен тең, бирок анын параллель классында окуйт. Орто бойлуу, кара каш, жүзүнүн сүйкүмүн ашырып турган бирин-серин сепкилдери бар. Жакшы окуган кыз, экөөнүн сүйүү баяны «Мен сени жакшы көрөм» деген кичине каттан башталган. Ал азыр арманы бир тутам барактан турган көз жашынын сыясы менен жазылган жүздөгөн каттарга айланды. Карлыгач кадырлуу, бай үй бүлөнүн кызы. Үйүндөгүлөрдүн каршылыгына карабай, Кыязды зарыгып күтүп жүрөт. Албетте ал бечаранын дагы таянаары жалгыз Карлыгач. Кечки тамактануудан чыгып, балдар өз камераларына кирип кетишет. Бир балага 4 чарчы метр туура келген чакан бөлмөнүн дубалдары Кыязды кысып, өзү батса дагы жүрөгү батпай туйлай берет. Оюнда биз силерди жазалабайбыз,
Биз жон гана тарбиялайбыз деген колония башчысынын сөздөрү сөөмөй кезеп тургандай. Чындыгында Кыяз жазалоого дагы, тарбиялоого дагы муктаж эмес. Ал окуу жактан аракетчил, айылдагы алкыштуу бала. Аны алдыга сүйрөгөн, артка дагы түрткөн жалгыз сапаты жаңыны көптү билүүгө ашыккан эле. Бул сапатынын зыяны Болот кошуна болуп келгенден тартып тие баштады. Болот Токмок шаарында чоңойгон. 9 араң бүтүп, энесинин аркасы менен Борбор калаада жайгашкан агротехникалык колледжге тапшырып, аны дагы аягына чыгарбай таштап, Москва шаарына мигрант болуп барат. Ал жерден дагы түз иштебей, будуң чаң кылып депортацияга кабылат. Мекенине кайрылып келгенден кийин калаадан жумуш таппай, айылдагы таятасынын малын багып калган. Кыяз ичинде кири жок, элпек бала экенин таятасынан көп уккан Болот аны такай чакырып, жонуна жумуш илип, гүрүлдөгөн үнү менен капкайдагы жалган фантазияларын чындык менен чырмап айта берчү. Анын сөзүнө ишенген Кыяз Болотту байкесиндей көрүп имерилди. Экөөнүн казаны бирге кайнап жүргөн күндөрдүн биринде Болот түн ортосунда Кыяз жаткан бөлмөнүн терезесин каккылайт. Кыяз уйкулуу көзүн ушалап сыртка чыгат. Тынччылыкпы Болот? Түн жарымында эмне болду? Бүгүн жолугабыз деп сүйлөшпөдүк эле го? Инең дурайын, ит болдум. Угуп тур, жанараак балдар чогулуп туруптур. Жакын барсам, астыман сагын чыкты. Ал сенден 1 жаш эле улууго, айбан десе, салам айтсам алек албайт. Чүкөдөй болгон ошол чыпалак бала учурашпаса, калганы мени менен кайдан учурашат эле? Шылдың болдум, аябай жинденип жатам. Бир тарбиялап койбосом болбойт бул айбанды. Бол кеттик. Жок Болот, мен укташым керек. Эртең менен окууга эрте турам. Атам дагы байкап калса капа болот, деди Кыяз. Ой энең, сенден бир жолу бир нерсе сурасам, тимеле каадаланасың го? Сенин понтуң болгондо мен дароо атып чыгам. Мага келгенде укташ керек болуп калат тура, Кыяз өзүн ыңгайсыз сезип кетти. Кичине ойлонду дагы, макул кеттик. Бирок батыраак келели. Өзү эмне деп сүйлөйүн деп жатасың сагынга? Мен сүйлөбөйм, менин мылтыгым сүйлөйт, деп талдын артына жашырып койгон мылтыгын алып чыкты. Кыяз чоочуп кетти. Болот, кой байкеси, андай тамашаңды кой. Бул оюнчук эмес, жок, мен бара албайм. Коркпочу, бул мылтыктын огу жок, жон гана коркутуп коем. Сен жанымда эле тур, сүйлөбөй эле койсоң болот. Таятасынын мылтыгын уурдап чыккан Болот Кыязды ээрчитип көчө бойлоп жөнөштү. Балдардын баары эбак эле тарап кетишиптир. Сагындын үйү дал ушул көчөнүн аягында эле. Аны терезесин каккылап чакырып чыгышты. Болот аны сүйлөтө койбой: Сагын, аябай эле бой көтөрүп калыпсың го. Кимге таянып жатасың, деди ызырына. Сага эмне керек Болот? Убактым жок, батыраак. По делу сүйлөчү. Биринчиден мага сиз деп кайрыл, балакай. Экинчиден сага паханың алик алганды үйрөткөн эмес беле? Ат энемди кушпой эле сүйлө Болот. Кошсом эмне болот экен деп, Болот дароо артындагы мылтыгын алып чыгып, Сагынга такады. Болот, эсиңе кел, ичипти алыпсың. Андан көрө барып укта, деп Сагын көзүн ирмеп да койгон жок. Сагындын көзүнөн, сөзүнөн коркунучту күткөн Болот анын беймарал турганына кыжырланып, жибинен үзүлдү. Сен мени тамашалап жатат деп ойлоп жатасыңбы? Чоңдорду сыйлаганды сага үйрөтөм. Балекет болсоң дагы азыр атып салам, деп туталана кетти. Кыяз кырдаалдын курчуп баратканын байкады. Бирок мылтыктын ичинде огу жок экенине ынанган үчүн жай сүйлөдү. Болду Болот, кеттик. Эртең дагы бир күн бар. Эртең чечели, жүрү. Жок, бул маңкурттун өз оозунан кечиримди суратмайын, кетпейм. Болой, Сагын кечирим сурап кал азыр. Башың кетет болбосо. Сагын анысын тоотпой колун шилтеп, бурулуп артты карай кадам таштады. Болоттун ачуусу эми шакардай кайнап чыкты. Токто дейм. Сөзүм бүткөн жок, айбан. Сагын артына кыл чайбай кетип бараткан. 5 кадам баскандан кийин тарс деген үн чыкты. Айылдын иттери үрүп ызы чуу түшүп калды. Сагындын жанын кыйган Болот Кыязды түрмөгө кошо ала кетти. Болот 10 жылга соттолду.
Ал эми Кыястын кол изи мылтыкта жок болгондуктан жаш өспүрүмгө болгон жеңилдетүүнүн аркасы менен 3 жылга балдарды тарбиялоо колониясына кетти. Түрмөнүн азабын тарткан жылдар дагы артта калды. Кыяс боштондукка чыкты. Алакандай айыл болсо да адамдары ар кандай болот эмеспи? Бири көзүнө карап күлмүңдөп, артынан карап күбүрөсө, кээ бирлери кел балам чай ичип кет деп коюшуп, өз балдарын ага жолоткусу келишпейт. Ал эми маркум Сагындын санаалаштары аны Жексур катары көрөт. Кыястын үй бүлөсүндө дагы өзгөрүүлөр көп экен. Байке эжекелери окуусун аяктап, өздөрү менен өздөрү болуп туш-тушка тарап кетишкен. Инилери чоңоюп аны чоочун көрүшөт. Ата-энесин алмаштырып койгондой, алар дагы катаал тартып кетишкен. Өмүр өтө бериптир, өсө бериптир, өзгөрө бериптир. Жалгыз Кыяс өз ордунда кала бериптир. Абактагы арман жашоо бир муштум болсо, боштондуктагы чекеленип жашоо экинчи муштум болуп, тагдырдын соккусун жеген Кыястын муңун, зарын бөлүшкөн жападан жалгыз адамы бул Карлыгач эле. Абактан чыкканына 1 айга чукулдап калды. Бир күнү классташтар Жакшылыктын үйүнө туулган күнгө чогулушту. Баары дуулдашып бир бөлмөдө бийлеп жүргөндө, Карлыгач менен Кыяс коңшу бөлмөдө терезе түбүндө кобурашып отурушту. Карлыгач: "Сүйүктүүм, сен такыр өзгөрбөпсүң, ошондой эле суп-сулуу бойлонсуң. А сен өзгөрүлүпсүң" деп күлдү Карлыгач. "Мен мурунку шайыр тамаша көй баланы көрбөй турам." Кызык экен, кимди көрүп турасың? Айылдын аягындагы Абазбай экенеби?" деп экөө тең күлүп калышты. "Уялбайсың, Кыяс, көзү көрбөгөн адам менен дагы тамашалайбы? Баса Кыяс, сен мектепти бүткөндөн кийин МВД академиясына тапшырам дечи элең, ал жагың кандай?" "Ал ойлорумду мурун эле көмүп койгом. Азыр айылда калып эле бир нерсе кылып кыбырайм го. Атам трактор айдаган бирөө жетпейт деп жаткан. Мүмкүн сен аракет кылып көрөрсүң. Сен бир кармаган нерсени дароо үйрөнүп кетчү элең." "Жок, Карлыгач, мен эч качан атаңдын астына барып жумуш сурабайм" деп Кыястын өңү өзгөрүлүп, караңгы терезени тиктеп калды. Карлыгач өзүн күнөөлүү сезди. Кичине тыныгуудан кийин: "Макул, Кыяс, экинчи сөз кылбайм, бирок көздөрүң дайыма капалуу. Кантип жардам бере алам сага? Чынын айтайынбы? Айт. Сен менин сүйүктүү жарым болсоң, мен бу дүйнөдөгү эң бактылуу адам болмокмун. Мага турмушка чыгасыңбы, Карлыгач?" Карлыгач ылдый карап, башын Кыястын көкүрөгүнө жөлөдү. Кыястын көздөрү жалындап турду. Көздүн салкын күндөрүнүн биринде досум абактан чыкты деп жерге сууга батпай кубанып жүргөн классташ баласы Жакшылык ойдо жок жерден эле Кыястын бир башын эки кылып үйлөнтөлү, көңүлү дагы ачылбай түнт жүрөт. Карлыгач экөө кол кармашса, жаңы турмуш алаксытып, элге аралашып, өткөнүн да бат унутат эле деп тең туштар чогулган жерде маселени кабыргасынан койду. Отургандар дуу колдоп кетишти. Карлыгач дагы канчадан бери күтүп жүрөт. "Жок дебесе керек" деди Эрнис. "Экөө бизге чейин эле сөздү бүтүрүп коюшкан чыгар" деди Айдар ойдо жок жерден чыккан сунушка кош колун көтөрүп. "Эртең эле той болчудай кудуңдап алган. Эртегүндү кеч кылбай ушул ишембиде эле Карлыгачты Кыястын ата-энесинин үйүнө алагашты кылып киргизели. Кандай дейсиңер?" деген Турсунбектин айтканы курдаштарына жакты. Ишемби күнү Кыяс менен Карлыгаштын макулдугун алган тең туштары жерге сууга батпай күйгүм талаш айыл четиндеги Кыястын үйүнө топтолушуп, баягы эле жүргөн турганы чапчаң, кепке сөзгө чыйрак Жакшылыкты алдыга салышты. Үйдө Кыястын ата-энеси кенже уулу болуп кобурашып отурган. Жакшылык салам айтып кирип, жаңылык сөзүн эмнеден баштаарын билбей аптыга түштү. Кел Жакшылык, төргө чык" деди Кыястын атасы ордунан козголмуш болуп. Жакшылык чыдай албай жарылып кетчүдөй болуп сөздү баштады. "Аяш ата, сүйүнчү, Аяш апа, ак жуулугуңузду сандыктан алып чыгыңыз. Келин келди. Келүндүү болдуңар." Анын шаңдуу чыккан үнүн сырттагылар Карлыгач да Кыяс да угуп турду. Кыястын атасы чоочуп кетип, башындагы топусун ала койду. Эмне кылаарын билбей байбичесин жал карап, ачуусу мурдунун учуна келип кумсарды. "Кайдагы келинди айтасың, Жакшылык?" "Кыяс кечээ эле түрмөдөн чыкты.
Мұнын айынан мал сауыздың барын саттық. Жегенге нан таппай жүрөбүз. Елдің жүзін түзік қарай албай жатқанда. Бұл эмне дегенің? Эмнени баштап жатасыңар? Чығып кет үйден. Досың айт, көзіме көрінбесін. Қарасаң, қиратып қойғансып. Келін алып келдік деп дағы. Сыртта тұрған Қияс атасының сөзінен кейін ерден кесетіштеді. Бұт алдынан жер көшті. Өзін араңғармады. Бұл соққы жүрегін мыжығып, жанында тұрған Қарлығачын қарады. Ал қолын Қиястың қолынан тартып алып, тұрған жерінде шұлықты бейлап жіберді. Мені кешіріп қойшы, Қарлығач, мен атамдан мұндайды күтпедім еле деп, Қияс еріндері титреп, ушыны зорға айтты. Азыр еле толқынды оның құшағында тұрған қызының жүзі жашқа жуылып Қиясқа тіке қарады. Мен түшіндім, менің ордым жоқ екен бұл үйді. Қияс, білесің бе, ата-енемді айтпайлы қойойын. Бүт дүйіні өкөбізге қаршы болып тұрғанда, мен еш нәрсенің көзіне қарабай, сені күттім еле. Таянарым сен елең. Азыр менің арнамысым тебеленді. Тоқты толы, артыман келчу болбо. Мен кеттім деп, Қарлығач тұрғандардың ешкімісті қарабай, көчінің баш жағын көздөй жүгірген бойдан кетті. Бұл оқия айылға желдей тарады. Кеп қылбаған адам қалбады. Ел болғаннан кейін айтқандары арғыл. Бері екөні баш қоштырып қойсы, өздеріменен өздері түтін бұлатып кетішет біле десе, екіншісі түрмені көрген неме, оң олмық біле, дағы бірдің ішінен шықмақ, атасы тура қылыптыр дегендер де болды. Бүрөөнүн азабын бүрөө түшінмөк біле, чындап келгенде, тағдыры ташқа тейген Қияс қылы. Қарлығач болсы көп өтпөй, ата-енесі тапқан тоқтоғылдық балаға тұрмышқа шығып кетті. Күндер өте бередіген, ошол окуядан кейін Қияс қату өзгөрдү. Өзі жатқан бөлмөсүнөн чыкпайда қалды. Чыкса дагы тышта көп жүрбөйт. Курбу курдаштарынан да калыстады. Көргөн бакканы терезеден сыртка телмирип, ой учугун үз албай күн кечкиртет. Сырттан бирөө жарым чакырса чыкпайт, кирсе карабайт, сүйлөсө укпайт. Айтур тирөөнүн өлүгүндөй жүрүп калды. Оğlunun тагдырына бөгөт койгонун эч моюндагысы келбей көгөргөн атасынын бу түрмөделе жүрө берсе болмок экен деген уккандын жүрөгүн үшүткөн сөзү оозунан чыгып кетти. Жаман сөз жерде жатпайт деп коет эмеспи? Ал Кыястын кулагына жеттиби, же ички туюму менен сездиби? Эртеси бөлмөсүнөн сүйрөлүп чыгып, чайга отурган ата-энеси кичүү инисинин маңдайына ач арбактай басып келди. Бул жакка отур деп өзүн өзү керебет четинен орун көрсөтүп койду. Баары ага чоочугандай суроолу карашты. Иниси тура калып агасынын арык денесин кучактап калды. Бирок Кыяс ага маани берген жок, түрү башкача эле. Көздөрүнүн ичи күйүп турган чоктой кыпкызыл, соолган гүлдөй куп-куу тарткан жүзү менен ата-энесин сүйлөбөй бир топко карап турду дагы. Бир маалда бүт денеси калчылдап, болгон кубаты менен каткыра баштады. Атасы ордунан бүргөдөй секирип турду, бирок уулуна жакындай албады. Апасы айласы кетип ыйлап жиберди. Уулум, сага эмне болду? Эсиңе келчи, биз апаң, иниң болуп жаныңда турабыз. Эсиңе келчи. Кыястын буулугуп, үйдү башына кийген каткырыгы токтобой атасынын сөзүн басып кетип жатты. Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика институтунун алдындагы Матисаков мектебинин мүчөсү Анара Мурзабекованын «Таянарым сен элең» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.